Саламатсыздарбы, Азия ТВнын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин эмгек жолу программабыз Бишкек шаарынын так ортосунда жайгашкан номер 100 кесиптик лицейде болмокчу. Тагыраагы мына ушул аталган лицейдин директору Индира Куралбекова менен маек курмакчыбыз. Эскерте кетсек, бул окуу жай электрик монтажниктерди окутуп даярдап чыгаруучу окуу жайлардын бири болуп эсептелет. Анда эмесе биздин каарманыбыздын бөлмөсүнө кирип, иш кандай башталат, кантип иш жүрөт, дагы да мындан ары кандай пландар бар, ошол боюнча ой бөлүшмөкчүбүз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшы. Иштериңиз Саламатсызбы? Өзүңүз жакшысызбы? Жакшы, кош келипсиздер. Кандайсыздар? Жакшы, келиңиз бул жерге отуруңуздар. Маекти ошол жерден биринчи баштайлы. Кийинки иштер менен. Макул, келиңиздер, келиңиз. Алгачкы эле сурообуз сиздин буга чейинки иш тажрыйбаңыз боюнча бергим келип турат да. Кийинирээк бул азыркы ишиңиз боюнча да токтолобуз. Деги эле сиздин бул тармакка келип калышыңызга, буга чейин биз билгенден ошол журналистика тармагында дагы биз менен кесиптеш болуп иштеп жүрдүңүз. Анан ошол эмгек жолуңуз боюнча сурагым келип атат да. Анткени биздин программанын аты өзү дагы эмгек жолу да. Ошол боюнча кыскача токтолуп өтсөңүз. Университетти аяктаган соң эле ошол кесиптик техникалык билим берүү тармагында баштаганмын. Азыр 100 кесиптик лицейде директор болуп эмгектенип атсам, эң башкы эмгек жолумду Борборуздагы 4 кесиптик лицейде баштаганмын. Ошол жерде адегенде тарбиячы болуп, андан кийин методикалык иштер менен алектенип, кийин директордун окуу тарбия иштери жана социалдык маселелер боюнча орун басары болуп эмгектендим. Өзүм гуманитардык факультетти аяктадым, журналистиканы бүттүм. Анан дээрлик Борборуздагы 4 кесиптик лицейде 8 жылга жакын эмгектениптирмин. Анан 8 жылдан кийин баягы өзүм да ойлочумун, ушу билим берүү менен кетем го, билим берүүгө бир салым кошом го деп. Анан дайыма эле биз айткандай боло бербейт экен, тагдыр ар кандай болот экен. Ошол жылдары өзүм бала кезимен журналистикага жакынмын. Мен дагы бир топ жаштар сыяктуу айылдан шаарга кыялымда бир чоң журналист болом, диктор болом деген кыял менен топ жаштардын арасынан суурулуп, ал кездеги стереотиптер ата-энемдин мындай журналист деген эми кандай кесип деп, ал кезде бир баягы коомчулукка өөн учурачу го, артист болуу, журналист болуу өңдүү кесиптерчи, аял кишилерге деп. Анан баягы үй бүлөмдүн негизги тилеги, ар бир ата-эненин тилеги кыз киши турмуштан ордун тапса дейт да. Анан билим алам деп топ жаштардын арасынан суурулуп чыгып, көгөрүп, анан ошол келип ушул окуп ушул билимди алдым. Анан журналист болом деген кыялым орундалбай калгандай сезилип, билим берүүгө түшүп калдым. Бул жакта дагы бир топ балдар менен иштешкенде бул чыгармачылыкты талап кылат. Анан бала кезимен ыр жазам. Комуз да ырдайм, комуз чертем, пианинода ойноймун. Ушу ыр жазам деп калдыңыз. Деги эле ушул бул ыр жазуу дагы өзүнчө бул жөн адамдар жаза албайт экен албетте. Анан сиз ушул ыр жыйнактарыңызды топтоп бир китеп кылып чыгаруу боюнча оюңузга келди беле? Же анчалык көлөмдө ырларыңыз жокпу? Мен абдан көп чыгармаларды жаздым. Алардын бир канчасына мындай оюнчулар дагы обон жазды. Тодурбай Орманбетов агайыбыз обон жазган да. Анан жакында Майрамбек Осмонов экөөбүз сүйлөшүп, анан мен бир Стамбулдан жазган ырымды жөнөтсөм айтып атпайбы, Индира, биз оюнчулар бир текстти жаздырыш үчүн акындарга барып, анан жакшы чыкпай калса, кайра мындай кыйналабыз.
сен ушундай акын экениңди мен билген эмесмин, ырларыңды берсең деп. Ар бир адамдын өзүнүн кыялы болот, сөзсүз. Ал чыгармачылык ошол мен түшүнгөн ошо кыялдар менен жана жаштык кезде жанагындай сүйүүлөрдүн аркасынан ар кандай акын жазуучулардын өмүр баяны эле ошондой да, ар кандай бир кыялдары орундалбай калат же бир сүйүүсүнө жетпей калат, жана башка ошол сыяктуу учурларда бир жакшы ырлар жаралышы мүмкүн, жанагындай илхом деп коебузбу, ошолор келиши мүмкүн. Сизге ушу буга чейин ушу деги эле ушу чыгармачылыкта ыр жазганда кайсыл учурда көбүрөөк ушу идеялар келип, илхомдор келет? Анан дагы бүгүнкү ушу ишиңиз, буга чейинки ишиңиз ушу чыгармачылыкты кичине убакыттан тар болуп таштап койгон жоксузбу? Сиз эң туура суроо бердиңиз. Мен көкүрөгүмдү өйүп жүргөн суроо бердиңиз да. Мен кээде мындай өз ишиме канааттанбай кеткенде мынтип ойлоном да. Ушуга караганда, эгер мен жакшы чыгарма жазсам, кыргыздын адабиятына бир жакшы эмгек калат эле, же маданиятына эмгек калат эле деп. Анан жогорку кеңешке келгенден кийин ал жерде ыр жазып, же поэма жазып, же кино тартканга эмес, кыялданганга эмес, тамак жегенге убакыт жок да. Анын ичинде өзүңүз жакшы билесиз да. Отуруп бир мындай баарлашканга да убакыт жок да. Анан жогорку кеңешке кызматка келген жылдарым менин жаштыгымдын эң бир жалындап турган, эң бир мындай гүлдөй жайнап турган учурума туш келди. Бирок ошол имараттын ичинде ошол сезимдерди өлтүрүп алдым да, бир сөз менен айткандачы. Анан кайсыл учурда саясат адамды чарчатат да. 120 депутат, мен 2 сазывда тең жетектедим. 220 депутат менен иштеш бул оңой эмес да. Анан илхомдор кайсыл учурда келет? Сиз туура айтып атасыз, эми баарыбыздын жүрөгүбүздөн бир мындай ыйык сезимдер өтөт. Адам болуп жаралгандан кийин ар бир адам сүйүү сезимдеринин даамын татат. Ажырашуунун же болбосо сүйүү дайыма эле гүл же таттуу бал бере бербейт да, Анан жакшысы да болот, кыйналган учурларың болот, турмуш ар кандай болот. Менде дагы бардык жалпы классикалык акындар сыяктуу эле ушул сүйүүнүн бир учкундары кыйгап өткөндө бир сезимдер келип чиймелеген учурлар болду. Анан өзгөчө мына ушул мого окшогон китептерди окуганда, мына мен ушуну бир Кудай аманчылыгын берсе сөзсүз ишке ашышам деп жүрөм. Ошол Зора Сооронбаеванын Чоочун кишисинин негизинде дагы мен бир 6 куплет жазган ырым бар да. Мен азыр ошолорду окуганда ойлоном. Ошону мен бир 9-классымда жазып турмун. 9-класстагы тестиер кыздын ушул чыгарманы жаратып койгону мындай бул чоң ийгилик да. Демек мен эми да болсо баягы чыгармачылык менен деятельностьны чогуу алып кетейин деп аракет кылам. Бирок көр тириликтин мындай бүтпөгөн түмөн түйшүгү адамдын кыялдарын жеп салат экен да. Ага болбой кээде мындай тырышам. Акыркы жазган чыгармаңыз же ырыңыз качан? Акыркы жазган чыгармам былтыр январь айында Стамбул шаарына баргам. Анан ошол жерде Босфордун жээгинде басып жүрүп, анан Эй Стамбул деген бир чыгарма жараткам да. Ошонун ичинде жашоо да берилди, кыялдарым да берилди. Азыр жана айтып өттүңүз, соц тармактан эскертип атат. Ошол ырыңызды бир окуп берсеңиз, андан кийин сиздин ишиңиз боюнча маек өтөлү. Антпесек убакыттагы көрүүчүлөрдү дагы бир аз кыйнап алабыз. Башкачасың ушул күздө деген чыгарма экен. Сапырылып саргайган жалбырактар, көөдөнүңдө көңүл сүйгөн каткырык бар. Ушул күздө башкачасың алып учуп, жүрөгүңдө арзууларга чакырык бар. Күз бермети маңдайымдан сылаганда, сүйөм дедиң абалымды сураганда, өзгөчөсүң ушул күздө эмнегедир, гүлүп айттың, күлгүн жашым сунам сага. Күз күнөшөр көктөн жаап куюлганда, күнүм сенсиң төбөмдө уюганда, деп колумду бекем кыстың мени карай, асмандагы ай жылдыздар суюлганда.
турдум көпкө үн катпай толкунданып, ушул күздө алыптырсың толкуп ташып, олтур жаным ак сүйүүнүн кайыгына, кеттик дедиң бактаалайдын тоосун ашып. Бир катарда тизилген каркыралар, сапты бузбай бара жатат кайдаалар, ушул күздө аяр өптүң шыбырап, бир өзүңө болосуңбу түбөлүк жар. Биздин ушу программабыздын аты эмгек жолу деп атпайбы? Анан сиздин буга чейин бала кезиңиз, чыгармачылыгыңыз, деги эле буга чейинки басып өткөн жолуңуз боюнча сөз кылдык. Эми акыркы суроолорумдан болсун ушул 100 лицей боюнча токтолгум келип атат да. Деги эле бул лицейдин тарых таржымалы анан сиз келгенден баштап кандай иштер жүрдү, алдыда кандай пландарыңыз бар? Мен жетекчи болуп келгениме дээрлик 1 жылдын жүзү болду. Ошол жерде эң мыкты педагогикалык состав эмгектенет, 1000ге жакын бала билим алып атат. Анан мен жетекчи болуп келе атканда мындай бир убада бергем. Стандарттуу энергетикадан жашыл энергетикага өтүп, жашыл энергетиканын адистерин даярдайбыз депчи. Анткени жыл өткөн сайын билесиз го, дүйнөдөгү климаттык өзгөрүүлөрдү эске алганда да бара-бара дүйнө жүзү жашыл энергетикага өтөт. Бара-бара суулар азаят. Мындай бир чакырыктар менен беттешебиз да. Анан эми биз буга чейин электрик, электромонтажник өңдүү кесиптерге окутуп келсек, мына Кудай буйрса 1 апрелден тарта жашыл энергетиканын адистерин, булар электроэнергиянын кайра жаралуу булактарын аныктаган адистер. Мындайча айтканда, электроэнергияны азыр суудан алып атсак, эми күндөн, шамалдан өндүрүп, жер алдындагы суулардан өндүрө турган адистерди даярдайбыз да. Альтернативалуу энергетика деп коет. Баягы суунун көлөмүнө көз каранды болбошубуз керек да. Күн панелдерин өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бүгүн дээрлик көп өлкөлөр электроэнергияны күндөн өндүрүп атышат. Мына биз ушул установщик солнечных панелей деп коебуз, ушуну окутуп баштаган атабыз. Андан тышкары дагы бир ийгилигибиз бул калктын жумушсуз катмарына, 35 жаштан 55 жашка чейинки жумушсуз жарандарыбызга кыска мөөнөттө 3 айлык жумушчу кесиптерди берип билим менен камсыз кылып атабыз. Эми өзүңүз ойлоп көрүңүз, 45 жаштагы киши үйүндө жумушу жок отурат. Бүгүн Кыргызстанга ким керек? Жумушчу кадрлар, электриктер, сварщиктер, сантехниктер өңдүү мына бир топ иш берүүчүлөрүбүз, айлык акысы да жогору, 100 миңден өйдө иш берүүчүлөр дагы ушул суранганы ушул кадрлар. Анан 45 жаштагы байкени эми үйүңүздө отура бербей, балдарга жүк болбой, бизге келиңиз. 3 айдын ичинде биз кыска мөөнөттө сизге электрогазосварка, сварщик деген кесипти беребиз. Андан кийин жумушка орноштурабыз сизди. Тилекке каршы ушул жака жетекчи болуп келгенде мага бир топ европалык, Орто Азия өлкөлөрүндөгү иш берүүчүлөр чалып, бизге Европага жөнөтсөңөр, жумушун, акчасын, баарын, тамак ашын ырастап беребиз, лицейиңерге жардам беребиз деген сунуштар көп түштү да. Бирок мен баш тартып келдим. Эми өзүңүз ойлоп көрүңүз. Менин мугалимдерим, педагогдорум 18 миң, 20 миң сомго ушул жерде кезерип окуткан жумушчу кадрларды эми мен Европа менен башка өлкөлөргө даярдаган жокмун да. Аларды биз өзүбүздүн өлкөнүн өндүрүшү үчүн даярдап атабыз да. Анан ушуну абдан көп айтып, көп кишини тарынтып да алдым, душман дагы күттүм. Эми сен андан эмне табасың, сага акчасын төлөп берсек болду да дейт да. Эми мага акча эле керек эмес. Менин эң негизги максатым ушул жумушчу кадрлар Кыргызстандын өндүрүшүн өнүктүрсүн, Кыргызстандын экономикасына салым кошсун. Эми мен силер үчүн даярдап аткан жокмун да аны. Эртеден кечке 8ден 10го чейин ушул жерде жүрүп аз айлыкка деп, мына азыр приоритет. Анан жакында баардык иш берүүчүлөрдү дагы мындай бир площадкада чогултуп, форумда өттүм. Ошол жерден сурандым. Биз кандай азап менен силерге окутуп даярдап берип атабыз ушуларды. Иш берүүчүлөрдүн негизги милдети ушулардын айлык акысын бир тууралап, жумушунда бир жакшы шартты түзүп, кармап калыш дайшы силердин милдетиңер да. Эми биз буга да кирише албайбыз да деп, жакында да бир жакшы форум өткөнү турабыз. Иш берүүчүлөрдү мына ушуга чоң чакырык жасап атам. Баягы жумушчу кадрларды сыртка чыгарып ийбей, өзүбүздүн өлкөдө алып калыңыздар, аракет кылалы чогуу деп. Чоң рахмат. Сиз атайын бизге убактыңызды бөлүп, маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары ишиңиздерге ийгилик. Өнүгө бериңиздер, өсө бериңиздер. Биздин өлкөгө
жумушчу күчтөрдү даярдап, өзгөчө электр монтажник сиз айтып өткөн жаңы өнүгүп келе жаткан биздин мамлекетибизге даяр күчтүү кадрларды даярдап жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат сизге. Урматтуу Азия ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, ушуну менен биздин эмгек жолу программабыз соңуна келип жетти. Эскерте кетсек, биздин бүгүнкү программабыздын коногу Индира Куралбекова, 100-чү кесиптик лицейдин директору болду. Кийинки эфирде жолугушканча саламатта туруңуздар.